Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 22 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Кара Суу базарына жакын эле жерде жайгашкан Питомник деген айылдын центринен сатыла турган Полторашка тибиндеги сатылуучу 5 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы дагы жакшы эле баага коюлуп атат. Жери 9 соток, кызыл китеби бар. Анан бул айылда туугандар суу, свет, мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам, ФАП бардыгы бар экен. Эгерде сиздер Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара Суу базарына келесиздер. Кара Суу базарынан өткөнүңүздөрдө Кең Сай айылы, ал айылдан дагы өткөнүңүздөрдө оң тарапта Россия заправкасы бар, билесиздер. Анын жанындагы асфальт көчөгө кирсеңиздер Октябрь айылы болуп калат. Октябрь айылына кирип, ошол айыл бүткөндө мына ушул Питомник айылы башталат туугандар. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, могул жакта Кара Суу 30 адыр жолу бар, билесиздер. Ошол тараптан дагы Питомник айылына кирип келе бересиздер туугандар. Мына Кара Суу тараптан келгениңиздерде, Октябрдан өткөнүңүздөрдө Питомниктин центри бар экен. Ага 500 метр жетпей, мына бул сары үйдүн жанындагы көчөгө кирип, 150 метр жүрүп, оңго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Мына туугандар, сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Чек арасы ушул жерден башталат. Забор барата, анан мына ушул Пескалов заборун аягына чейин төрт тарабы тоспулган, чек аралары такталган, ачканда даяр эле жеригенен болгон үй туугандар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар, маршруттук каттамы деле бар. Кара Суу шаарына, Кара Суу базарына барат экен. Мына көчө тараптан сонун болуп ушинтип көрүнүп турат. Караңыздар, жери 9 соток. Анан условияларына келе турган болсок, суу бар экен, свет бар экен. Анан бул үйдүн кызыл китеби деле бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди эси. Сатылган себеби эси Бишкекте жумуш кылат экен. Анан эми бул бош турган үйүн сатып ошол жактан үй алайын деп экен туугандар. Сөздүн ачыгы ушундай. Үйдүн баасы деле жакшы баага коюлду. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай жакшы баага коюлган сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Кара Суу базарына деле жакын. Так, суу, свет бар экен, жери 9 соток, төрт тарабы мына ушундай ограждение болуп тосулган. Анан туугандар, мына жакта да кошумча курулуш иштери бар экен, анын аягында көргөзүп берем. Мына үй тууралуу маалымат берейин. Узун турасы 9га 14, камкыш менен тургузулган үй, Полторашка тибиндеги 5 бөлмөдөн турган үй туугандар. Камкыш менен тургузулган экен, сөздүн ачыгы, бирок сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган экен. Черный подлог болгон. Сонун экен, мындай көчө тараптан жашынакай болуп көрүнөт экен, көрдүңүздөр. Көп чоң эмес, көп кичинекей эмес. Мына тепкич менен чыгып киресиздер. Бул жагы болсо подвалы, бийиктиги жакшы эле экен, 2 метрге жакын экен. Подвалы 1 бөлмө туугандар. Ал жерде бронированный эшикти ачып киргениңиздерде мына чоң холл болуп калат. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Подвал менен биринчи кабаттын өртөөсү жөн эле жыгач. Айнек терезелери пластик, үйдүн ичи кумшубак, электромонтаж бүткөн, черный подлог болгон. Биринчи бөлмөсү, бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Мына туугандар, кийин эми каалагандай ремонт кылып, кирип, Кудай буйруса жашай бересиздер туугандар. Негизи жакшы. Так, ошондо бул үчүнчү бөлмөсү, Кудай буйруса. Туугандар, салган себеби ошол, сөзүн ачыгы. Бул жагы 4-чү бөлмөсү. Мына жакшы, печкасы деле бар, тамак кылып үйүңүздөрдү жылыта бересиздер. Бул болсо акыркы бөлмөсү болуп калат. Могул жакта духовкасы бар, бул жагын менимче бир спальня кылсаңыздар жакшы болчудай. Так, дагы кандай маалымат берсек? Жакшы эле айыл экен. Кара Суу базарына деле жакын экен. Азыр мен деле ошол тараптан келдим. Анан бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, маршруттук каттам, ФАП бардыгы бар. Так, үйдүн артында деле мына байкап атасыздарбы? 1 метр месте калтырылган ограждение болуп. Анан могул жагы кошумча курулуш иштери экен. Могул жерге 3 очок жасап алсаңыздар менимче жакшы. Бул жагын летний кухня кылсаңыздар жакшы болчудай. Мына туугандар, төрт тарабы Пескалов забор менен тосулган, чек аралары такталган. Могул жагы сыртка жатканасы уже даяр. Кошумча эшиги бар, кошуна тарапка чыгып кирип турасыздар. Жакшы, мындай планировкасы негизи жакшы экен. Анан жери дагы 9 соток. Өтө кеңири, караңыздар, сонуна маалымат алып кетесиздер. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $45,000 туугандар. Анан дагы кеми бар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким 40ка берет,
балким 39-га берет, балким 42-ге берет. Эми чалып ал жагын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен вариант жолдорун сурабакмын. Варианттарыңыздар болсо ээсине чалып айтып көрөсүздөр. Балким мына фактор барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар.